Elestetim Alaton'un ak kırları, sıkıldım şıbırağa min sırları. Elestetim Кыргызстан эркин өлкө. Атамбаевдин менчик ишканасы эмес дейт бүгүнкү каарманыбыз Жанар Акаев. Жанар Акаев эл өкүлү 1986 жылдын 13 декабрында Ош облусуна караштуу Алай районунун Кабыланкөл айылында туулган. Тестиер саясатчы. Жанар Акаев мектепте окуп жүргөндө эле айылга жеткен саясий кезиптерди калтырбай окуп чоңойгон. Ошол кездеги депутат министрлердин аттарын жатка билип, айылдагы саясатка кызыккан улуу кишилер менен сүйлөшкөндү жактырган. Жада калса классташтарынан куралган баскетбол командасын карапайым эл деп атап алганын мугалимдер азыркыга чейин айтып күлүшөт. Мектебинде президенттик милдетти аткарган. Студент кезиндеги дүбүрт. Жанар Акаев Ош мамлекеттик университетинде журналистика факультетин аяктаган. Бул кесипти тандоосуна анын мектептеги кыргыз тил сабагынан берген мугалименин кеңеши себеп болгон. Эл өкүлү студенттик жылдарында алгач гезитте, андан соң студенттик телестудияда, ал 3-курстан тарта Азаттык радиосунун Оштогу кабарчысы болуп иштей баштаган. Жогорку окуу жайды аяктап, диплом алган күндүн эртеси Бишкекке көчүп келген. Журналистикадан маалымат катчылыкка жол. Журналистикада 7 жыл жүргөндөн кийин мамлекеттик кызматка келип, президент Алмазбек Атамбаевдин маалымат катчысы болуп дайындалган. Ал эми 6 айдан кийин КСДПдан жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты болуп келген. Ошентип Акаев 29 жашында депутаттык мандатка ээ болгон. Саясатка баруу чечими. Журналист катары саясий окуяларды чагылдырып жүрүп, адилетсиз көп нерселерди көргөн соң саясатка жигердүү аралашуу чечимине келген. Саясатчы Исмаил Исаков камалганда ал айда өткөн нааразычылык акцияларында милициянын энелердин колун кайрып, боз үйдү чечип ыргытканын, 2010 жылы 6 апрелде Таластагы окуяларды жеринен көрүп, саясатка барганда адилетсиздикке ар дайым каршы турууга максат койгондугун айткан жайы бар. Мыйзам жана шайлоочулар. Жогорку кеңеште оңго чукул мыйзамдын кошумча автору. Жеке өзү мыйзам чыгаруу ишмердигине караганда эл өкүлчүлүк милдетин көбүрөөк аткарып, аймактарды кыдырууну туура деп эсептейт. Парламентте өзүнүн пикири бар жана көз карандысыз депутат катары белгилүү. Бир дагы депутаттык артыкчылыкты колдонбойт. Үй бүлөсү. 8 бир туугандын кечөөсү. Бир туугандары саясаттан алыс адамдар. 2 уулу бар. Ал кыргыз коомунда курч, жаңычыл журналист жана эл таламын талашкан парламентарий катары сыпатталып жүрөт. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Алмазбек Атамбаев президент болуп күчүндө турган учурунда анын саясатын ачык сынга алып, ошол кездеги президенттин дарегине курч сындарды жаадырып турган. Бирок Атамбаев кызматтан кеткен соң башкаларчылап өч алуу аракетин жасаган жок. Биз эл өкүлүн кыска-нуска кепке тартып, азыркы кырдаал боюнча пикирин уктук. Жогорку кеңештин соңку жыйынында сиз Атамбаевга чабуул жасаган жоксуз. Себеби эмнеде? Кечээ эле Атамбаевди айга күнгө теңеп, бүгүн аны желмок издеп сындап жаткан депутаттарды көрүп, абдан иренжидим. Ката кетирип жатабы убагында, күчүндө турганда бетине айтышы керек болчу. Жыгылганды тепкилебейин дегеним Атамбаевга жан тартуу же уурулук кылып кызматтан кеткен кишини коргоо эмес. Жыгылып калгандан кийин гана асыласыңар, өз кезегинде кошомат кыласыңар деген мааниде кесиптештериме болгон кайрылуу болчу. А мыйзам алдында баары бирдей болчу керек. Экс-президентпи, министрби, жөнөкөй жаранбы кылган катасы үчүн мыйзам алдында жооп бериши турган иш. Атамбаевдин бүгүнкү аракеттерин кандай баалайсыз? Өз үйүнө тарапташтарын чогултуп, бийликти тааныбайм деп билдирүү жасады. Кайсы гана бийлик болбосун, сөзсүз оппозиция болушун колдойм. Бирок кемчиликти даана көрсөтүп, кырдаалдан чыгуу жолун айтып турган оппозиция керек. Оппозициядагы конституциянын, мыйзамдын алкагында күрөшүш керек. Атамбаевдин азыркы кадамдарында чагымчылдык көбүрөөк байкалат. Бул легитимсиз бийлик дейт. А бул бийликти өзү элге сунуштап, Сооронбай Жээнбеков таза киши, ыймандуу, уурдабаган, эмгекчил, чарбачыл деп мактап жүрбөдү беле. Эми анын сөзүн укпай койсо, заматта пикирин өзгөртөбү? Атамбаевга жаккан адам бийликке келип, Атамбаевге жакпай калса кайра аны кетирип, дагы бир ага жаккан кишини шайлап беришибиз керек бекен. Кыргызстан бул 6 миллиондон ашуун эли бар эгемендүү эркин мамлекет. Атамбаевдин жеке менчик ишканасы эмес.
Анын үстүнө ал киши өлкөнү башкарган адам. Элибиз 6 жыл чыдады, көрдүк кандай башкарганын. Эми болсо ар кандай бөлүнүп жарылууга, жердешчилик сезимдерге, уурулук, айыл-айылга, коктуга бөлүнгөн саясатты жайылтып жатканы абийир алып келбейт. Нагыз лидер эч качан үйүнө таш чогултуп алып жашынбайт, элге бүлүк салчу сөздөрдү айтпайт. Күнөөсү болбосо коркпой жооп берсин. Күч органдары күнөөсүн далилдей албаса акталсын. Бирок эл ичинде парламентке, өкмөткө да нааразычылык күчөдө. Сиздерге да байкалабы? Албетте калыс сындар айтылып жатат. Жогорку кеңештин бул чакырылышы да элдин кубулуна толгон жок. Бул чындык. Ошол эле убакта өкмөт да алгылыктуу иштеп кете албай жатат. Көзгө көрүнө турган, эл жон териси менен сезе турган иштер аткарылса жакшы болмок. Эми Жанар Акаев жөнүндө кененирээк маалымат. Жанар Акаев 1986 жылы 13 декабрда Ош облусунун Алай районуна караштуу Кабылан-Көл айылында туулган. 2011 жылы Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетин бүтүргөн. 2008-2014 жылдары Азаттык үн алгысынын кыргыз кызматында эмгектенген. 2015 жылдын февраль-август айларына чейин Кыргыз Республикасынын президентинин пресс катчысы болуп иштеген. 2015 жылдын 4 октябрында КСДПнын тизмеси боюнча 6 чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. 2017 жылдын 24 мартында КСДП фракциясынын мүчөлүгүнөн чыгарылган. 2015-2017 жылдары жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрагасынын орун басары болуп эмгектенген. Алган сыйлыктары: Суперинфо гезитинин тандоосу боюнча 2010-2011 жылдын супер теле алып баруучусу, эл аралык Евразия алтын калеми сыйлыгынын лауреаты, Мелис Эшимканов атындагы фонддун Курч калем сыйлыгынын ээси. Жогорудагы Жанар Акаев тууралуу берүүбүз Супер KG, Спутник KG, Википедия сайттарынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Эгерде сиз биздин каналда биринчи жолу болгон болсоңуз, подписаться жана коңгуроочуну басып коюңуз. Ошондо сиз биздин берүүлөрүбүздү биринчилерден болуп көрө аласыздар. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык. Өз башымды кайда жүрсөң, кайда болсоң, мени менен жүрөгүмдө, көңүлүмдө ата мекен. Сүйүнсө да, кайгырса да менин жаным, сени менен ата журтум Кыргызстаным. Энелердин мерим төккөн көздөрүндө, бабалардын унутулбас сөздөрүндө, сүйүнсө да, кайгырса да менин жаным, сени менен ата журтум Кыргызстаным. Аман болгон ак калпакчан кыргыз эли, гүлдөй бергин алакандай кыргыз жери. Дүйнөнүн бир бурчуна шаңшый бергин кылым кезген кыргыз тили. Кайда жүрсөң, кайда болсоң, мени менен жүрөгүмдө, көңүлүмдө ата мекен. Сүйүнсө да, кайгырса да менин жаным, сени менен ата журтум Кыргызстаным. Энелердин мерим төккөн көздөрүндө, Алатонун ак кырлары, ысык көлдүн шыбыраган миң сырлары. Элестетем өскөн жерим ар ташымды, курман кылам
men sen üçün öz başımdı. Kayda жүрсең, kayda bolsаң, meni менен жүрөгүмдө, көңүлүмдө атам экен. Сүйүнсө да, кайгырса да менин жаным, seni менен ата журтум Кыргызстан. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар. Сүйүнсө да, кайгырса да менин жаным, seni менен ата журтум